Көрбөйт муну. Мен Жан Аракаевдин бетине айтып атам жолугуп. Байке, ушундай маселелер бар коомдо. Өтө катуу маселе бар десем, билбейт экенм. Мен ушуну билдим эми. Эртең парламентке кире калсам биринчи көтөрөбүз ушу маселени деди. Шайлообек атасы монда элдин арасында жолугушууда айтып атты. Ушундай маселе бар. Монда Кыргызстанда монда 5-10 миң бала бракка чыгып кетти. Брак алар. Мында коомго зыян тийгизе турган поколение чоңоюп келатат эртең. Десем, мына жакшы айттың, молодец, мен эртең маселени ушуну көтөрөм дейт. Бүгүн экөө тең макул деп добуш беришипиз деп кой. Качабы келбей койсо, мындай ойлонот элең да. Бирок бүгүн өчөшкөндөй болуп, угуп, маалымат билбесе, казино жөнүндө мына кызыктар эмес болсо да бир жөн. Экөө тең угуп, билип барып туруп, за добуш берип атышат. Эми бир эле үмүт калды бизде президенттен. Президент негизи муну ачык эле колдорун билдирген, бирок айла жок, үмүтсүз шайтан. Мындай үмүттөнүп атабыз. Президентке Садыр Жапаровго мындай түз кайрылам. Урматтуу Садыр Жапарович. Мындай Акылбек Жапаров ушул мыйзамдын личный колдоочусу, өкмөт башчысы менен президентке түз кайрылып атам да. Биз жаштар бул нерсенин вообще болушун каалабайбыз Кыргызстанда. Бир адамдын тагдыры, бир адамдын көз жашы бир эмес, бирде миң, миллион деп саналат акырындап отуруп. Азыр талкаланып атат. Ушуну мындай бир кол эме менен токтотуп калганга силерде мүмкүнчүлүк бар. Мыйзамды артка алууга мүмкүнчүлүк бар.